Чырактай балдарынан ажыраган энелер көз жашын тыя албай жатты. Элвира Кожакматованын уулу Атай Ниязбек уулу ушул жылдын 9-июнунда Бишкектеги ботаникалык бакчада бычак менен көкүрөгүнө алган жараатынан улам ооруканада жан берген. Ал эми Нуржамал Сарыкованын баласы Эрнур Эркинбек уулу досу Атайдын жаназасынан 3 күн өтпөй жанын кыйган. Бул видео ушул жылдын 18 апрелинде тартылган. Анда Атай Ниязбек уулу апасынын туулган күнүндө өзү окуган лицейден Атайын суранып келип куттуктаган. Апасынын айтымына караганда Атай эч качан бирөөнө катуу айтпаган, боорукер, баарына сый урмат менен мамиле кылган адам болчу. Мындай конфликт, уруш же бир спорттун бир немесине катышкан бала эмес да, мындай болот го, балдар бир машыгып таэквондо же бокс, андай эч нерсе кызыкчу эмес. Единственное ушу плавание өзү аябай жакшы көрчү, анан лыжа тепкен жакшы көрчү да. Анан Атай да окуп быйыл 11-дү бүтмөк, мына SAT-ге даярданып, немеге даярданып, иши кылып, китептери, ушу бөлмөсү, ушу алган грамоталары, мактоо баракчалары, өзү мындай жарыкөр болуп, көп нерселерге катышып, мындай ар кайсы конкурстарга көп катышчу. Ошолордун немелери, анан бул плаваниядан, анан футболдон алган наградалары, кубактары болсо мектепте болуш керек. Ошол анан кичинекей кезинде мамама кат деп кат жазчу. Атайдын азыркы күнгө чейин ишене албайм балам жогуна. Буну только биздей болгон ата-энелер эле түшүнбөсө, башка мындай түшүнө албайт деп ойлойм да. Атайдын жогун биз жалгыз биз эмес, мына кошуналар, бир туугандары сыздап, ыйлап, мындай Атайдын похоронунан кийин интернетке Кыргызстандын жарымы дебесем да, жарымы жазды мага. Мы познакомились на лыжах, очень приятный мальчик, он мне помог. Бирөөлөр дагы плаваниядан бир тааныш балдары бар экен, алар жазды. Бир эжекелер жазды, балаңар ушу о дүйнөгө кетип атса да жакшы ата-эненин баласы, анан өзү жакшы бала экенин көргөзүп кетти, похорондо көрдүк деп. Биз балдар окуш үчүн мына атасы экөөбүздөн гос жумушта иштебейбиз, мына өзүбүз эле частный жеке ишкербиз. Күнү түнү иштеп барбачу, мисалы үчүн анча-мынча конокко деле барбай койчу элек да. Ушу балдардын окусу, балдар жакшы билим алсын, жакшы тарбия алсын, ыймандуу болсун деп, ыймандуу деп, ыйманын тилечкемин өмүрүн тилебей калыптырмын балам. Бишкектеги Чыңгыз Айтматов атындагы Себат лицейинин 10-классынын окуучусу Атай Ниязбек уулуна 9-июнь күнү андан 1 класска кичи окуган таанышы Эрнур Эркинбек уулу байланышкан. Анда ал шаардагы ботаникалык бакчада аны белгисиз балдар уур токмок алып жаткандыгын айтып, анын келишин суранган. Барса, билбейт, анан таппай, анан ошол жактан деген дагы бир бала тозуп алат аныч, велосипед мененчи, велосипедтен атын айтпай эле коелу. Ал тозуп алып апарат. Апарса уже дырака бүтүптүр, уже бүт баары бүтүп, анан бир мен билишимче мындай талпа туруптур. Анан ошол жакка барып, эмне эле бычагың менен, ошондо балдар айтат, тиякта макиси бар экен деп айткан сөздөр бар экен да. Анан барып, эмне болуп атасың, тигинде мындай, зачем раз-на-раз чыктыңар, бүттүңөр, эмне эле кипчеп айтып атасыңар деген сип айткан окшойт. Анан айтса тиги жактан, сен кимсиң, сен эмне авторитетсиңби, тигинде мындай деп эле жанакы өлтүргөн бала Атайга тийишет. Анан сен бычагыңды алчы, эмне эле бычак менен коркутуп атасың, тутаса сайып салам дейт. Анан колуңан келеби сайган дейт. Келет дейт. Анан кичинепе айтыша кетип эле, тиги болсо бычак менен бир басат. Профессиональный удар деп айткан врачтарчы. Это профессиональный удар. Сайып туруп, момдайдан сайып туруп, еще суу, төшкө жүрөктү көздөй саят, маяка саят.
могу жерге сайып туруп бычагын алып чыгып туруп кайра момундай карап туруп анан спокойно кеткен. Это хладнокровное убийство деп коет мунучу. Окуядан көп өтпөй Атай Ниязбек уулунун ата-энеси Октябрь райондук милициясына арыз жазышкан. Анда шектүү катары кармалган жаранга соттук медициналык экспертиза жүргүзүлүп, окуя болгон учурда шектүү аффект абалында болгон деген чечим чыккан. Мындай чечимди Ниязбек Ажыгулов тергөө кылмышкерлердин жазасын жеңилдеткени жатат деген негиз менен башкы прокуратурага кайрылган. Анан келип туруп жана аффект чыгып калып атпайбы? Состояние аффекта сайган депчи. А биякта бүт жерде экспертизанын жыйынтыгын биздин адвокат менен тааныштырбайт, эчтеке кылбайт, өздөрү өткөрөт. Анан кийин карасаң эле тарс этирип келип биз генеральный прокуратурага жазабыз. Генеральный прокуратура делону алат да азыр ГУУдага кетти. Делонун баарычы. Анан биякта деген мен көпчүлүк жерден сурасам, биякта тиги прокуратуранын кишилери да айтты. Делону аябай талкалашыптыр деп элечи. 16 жаштагы Эрнур Эркинбек уулу Нуржамал Сарыкованын жалгыз уулу эле. Күйүтү ичине батпай жаткан эне өз баласынын өлүмүн кабылдагысы келбей тургандыгын айтып, уулу азырда өз окуган лицейде жүргөндөй сезимде жүрөт. Башкача жарык болчу эле үйүбүз, Эрнурубуз барында. Мына 3 ай болуп баратат. Үй деле, эшик деле бардыгы караңгыдай. Нур өчүп калгандай болуп атат бардыгы. Өзгөчө кыялы дагы ачык. Өтө боорукер, өтө жароокер, отзывчивый. Бүт бардыгына жардамга келген бала эле. Айрыкча ошо слабыйларга көп жардамга келет эле да. Бардык жагынан моралдык, материалдык жактан колдогонго аракет кылат эле. Максаттары чоң эле баламдын. Максатына жетпей калды. Уулумду жашынака кылып, үйлөп, жайлап. Баламдын балдарын көрбөй калдым. Бул ошо англис тилинен даярданам эсейти. Даярданам деп ушулардын бардыгын алып келген. Чет жакка барып окуйм деген максаты жок эле. Бул айтат эле, я единственный сын у родителей, я никуда не поеду. Но знать язык надо депчи. Уш жерден эле билип, уш жерден эле ошо тилди билип эметемин деп эметчи эле да. Балам жок, дүйнөм пустой болуп атат. Лицейге кеткенде өзүмдү алдагым келип атат. Лицейге кетип азыр анан келетем, суббота күнү дегендей кылып алдагым келип атат. Бирок билем да балам келбейт да. Ушул жакка лишний раз көтөрүлгүм келбейт, честно. Эшикти ачып эле мам деп кирип келе турган сый менен. Эшикти ачып эле мам деп кирип келе турган сый. Нуржамал Сарыкованын айтымында чырылуу окуя алгач Сапат лицейлеринин арасындагы WhatsApp группаларда башталган. Анда эки башка лицейлердин окуучуларынын ортосунда кайым айтышуулар болуп, кийин алар жеке да мушташышкан. Мындай окуялардын бирине Сарыкованын уулу да барып, урушту токтотууга аракет жасаган. Андан көп өтпөй балдар кайрадан Эрнур Эркинбек уулун ар кандай сөздөр менен коркутуп, шаардагы ботаникалык бакчага жолугууга чакыра баштаган. Ошол эле 9 күн эмес, ага чейин да чакырып жүрөт. Эрнур жазат көп жолу досторуна, мени ушинтип чакырып атышат деп. Барбай эле кой десе, барбайм, игнор кылып коюп атам. Үйдөн меня не отпускает, дома гости деп коюп атам дейт. Ошентип акыры папасы да командировкада жүрүп алып, эч кимге айта албайт да балам. Мага эми ал жөнүндө айтса мен түшүнбөйт дейби. Ошентип 9 күнү как раз ошо встречага чакырып, сен келгиң болбосо домой до тебя доберемся деп коркута баштайт. Папасы да командировкадан келип калды. Эчтекени айта албаптыр да, айтканга жетишкен эмеспи. Анан Байел деген одноклассники Эрнур, пойдем вдвоем сходим деп келет. Экөө барышат. Эрнур айтты мага. Я думал, там двое только меня приглашают. Это все время, который писал на этот чат. Выходи, Эрнур деп. Я думал, вот этот Бека деди. Мени да бир жолу встречага чакырып атыптыр деп ойлогон экенмин.
А туда пришли там человек 15 деп атпайбы. Анын ичинен бир эле ошол жанагы Илгиз деген бала лицейде окуйт, калганын баардыгы приглашенныйлар экен да. 15 чакты бала. Ошонун астында ошентип нападение кылганда анан Эрнур атай досуна звонить этсе бир күн мурун атай: Эрнур, один не ходи, если вдруг их будет много, ты меня позови деп айткан экен. Эми алды эле много болгондо 15 чактын келгенин билген жок да. Көп болсо 3-4 болуп кететтир бир кишиге деп ойлотсо керек. Атай барганда отпустите Эрнура дейт. Баягы чогулуп, что вы делаете дейт. Бычак көтөрүп жүргөндөрдү көрүп, анын үстүнө баягы мурду талкаланганда кан эметип кеткен. Анан атай ойлосо керек да, бычак сайылыптыр деп. Анан кийин убери нож, что ты с ножом ходишь дейт. Жанагы Ринат деген бычак сайган балага. А что ты боишься дейт. Не боюсь дейт. Ошо сен коркпойм сенин бычагыңан дегенде эле алып туруп сай бериптир да тигичи. Эч кандай мушташуу ал жерде бирдеме болгон эмес да. Только ошол сөз алып кой, коркпойм эчтекеден дегенде сай берген. Жакын досунун ооруканада алган жараатынан улам каза болгонун уккан Эрнур Эркинбек уулунун абалы да начарлаган. Досунун жаназасынан кийин болгон окуя үчүн өзүн күнөөлүү сезип, ата энесине мындан ары чыдай албай тургандыгын айтып, ойдо жок жерде өз жанын кыйган. Все это было организовано против меня, оказывается, деди. Столько человек собрали, почти весь криминал города, которых знали, собрали против меня, чтобы убить меня, деди. А этот нож был предназначен мне, деди. Лучше бы меня пырнули там, деди. Они хотели меня избить, а потом уже в конце ударить ножом и оставить. Получается, Атай приехал, мне спас жизнь, а я так больше не могу, деди балам. Анан успокаивать этип, паяк кылып сүйлөштүк. Ты не виноват, балам. Аны Ринат деген бала сайып атпайбы бычакты. Но я же позвал деп. Ошентип күлгүндөй маалында 10 гүлүнүн бир ачылбай жатып өмүрү менен кош айтышкан Атай Ниязбек уулу менен Эрнур Эркинбек уулуна байланыштуу иштер алгач Октябрь райондук милициясында каралган. Анда кылмышка шектүү 2007 жылы туулган жаран кармалып, Чүй облусундагы номер 14 жашы жетеликтер абагына камакка алынган. Учурда Атай Ниязбек уулунун иши шаардык милицияга өтүп, ишти кароо жетекчилигинин көзөмөлүндө экендиги белгилүү болду. Ал эми Октябрь райондук милициясы Эрнур Эркинбек уулунун иши 13 июлда жабылгандыгын билдирип, себебин түшүндүргөн жок. Ал эми Эрнур Эркинбек уулунун иши боюнча адвокат Замир Жоошев Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү ишке тийиштүү тараптарды күбөлөрдү да сурабай туруп, далилдер жана фактылар жок деген негизде кылмыш ишин козгоодон баш тарткан деп билдирди. Бу жерде өлүм эмнеден келип чыгыптыр, бирөө өлтүрүп коюптурбу деген арыз жазылган эмес да. Бу жерде именно ошол кадамга барганга мажбурлоо деген берене бар да, өзүн өзү өлтүрүүгө барууга мажбурлоо деген берене бар. Статьячы. Ошол боюнча тергөө жүргүзүп, анан өзүнүн арызында ата энеси 23 июнда жазган арыз бар да, ровдуга жазган. Ал жерде Илгиз аттуу баланы жана анын жанындагы 2 баланы арызда атап кеткен, шек санаган инсандар катарычы, шектүү инсандар катары. Алар текшерилген эмес, алар суралган эмес бул факт боюнча. Себеби бир нече айдын аралыгында ошол ар кандай мессенджерлер аркылуу коркутуп, үркүтүп, телефон аркылуу өлтүрөбүз, тиги бул деген коркутуулар болгон. Ушул жагдайлар бүт текшерилген эмес да, мисалы кимден коркутуулар келген, баягы WhatsApp перепискалары же Instagram, Telegramдагы жазышуулар, коркутуу, үркүтүүлөр кимдерден келген, эмне деген сөздөр болгон. Бизде мисалы бир аудио бар. Жакын мага уктурушкан, ал жерде ошол айтылат да, неме депчи, өлтүрөм деген сөздөр айтылат да. Дээрлик 3 айдан бери балдарынын өлүмү боюнча иштер таза каралбай жаткандыгын айткан ата-энелер ишти көзөмөлгө алууну президент Садыр Жапаровго, УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевке, башкы прокуратуранын, Ички иштер министрлигинин башчыларына кайрылуу жолдошту. Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Ташиевич ушул 2 киши өздөрүнүн контролуна алып, ушул беспределди карап берсин. 2 баланын өлүмүн изилдеп, ошонун мыйзам түрүндө чечилишин камсыз кылып берсин деп суранып атабыз.
Камчыбек Ташиевичке кайрылат элем. Ушуну өзүңүз да үстүнөн карап, МВДнын үстүнөн карап, эмне үчүн мындай бурмалаган иштер, постоянно ушундай эмне үчүн бул ачык эле акын бирөөнүн баласын өлтүрүп атса, муну бурмалап атышат. Бул баласын жоготкон киши, по-моему, Садыр Нуркожоевич мени абдан жакшы түшүнөт болуш керек. Абдан жакшы түшүнөт. Ошон үчүн мен бүт правоохранительный органдардан жардам сурайм, элден жардам сурайм. Муну жөн калтырбай бул балдардын түбүнө жетиш керек. Булар групповой кетиш керек.